айтсак керек. Ondan aşağı toprak düşkenden bir rakta geçirken var. Kaç yaşında? 12 метр бар дейм. Лейлек районундагы түзүлгөн өзгөчө кырдаалга байланыштуу 3 май күнү Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Акрам Мадумаров Лейлек районуна келди. Вице-премьер-министр селден жабыркаган аймактарда болуп, жергиликтүү тургундардын абалынан кабар алды. Акрам Мадумаров сел кесепеттерин жоюу жана калыбына келтирүү, жабыр тарткан жарандарга жардам берүүнү тиешелүү кызмат өкүлдөрүнө жүктөдү. Вице-премьер-министр жергиликтүү тургундар менен жолугуп, аларга өз учурунда жардам бериле тургандыгын белгиледи. Ошондой эле учурда жергиликтүү элдин негизги муктаждыгы болуп турган селдин кесепетинен үзгүлтүккө учураган электроэнергия жана таза суу системаларын калыбына келтирүү жумуштарын тездетүү негизги маселе экендигин айтып, тапшырмаларды берди. Кошумчалай кетсек, 2-май күнү жүргөн селдин кесепетинен келтирилген чыгымдардын алдын ала белгиленген суммасы 69.311.000 сомду түзүүдө. Учурда өзгөчө кырдаалга карата түзүлгөн комиссия дагы тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Bunu koşunca bir güzel abi yaşayın çıkartır hala.